Айылдагы күндөрдүн кызыкчылыгы ушул күндүк жумуштар менен, күндүк иштер менен. Өзүңдөн чыккан эт, өзүңдөн чыккан сүт, өзүңдөн чыккан жумуртка баары натуральный дегендей. Булардын малды караш деле оңой эмес. Ар кимисинин ар кандай характери бар. Бири көбүрөөк жейт, бири азыраак жейт, бирине кандайдыр бир убакта бересиң, бирине бербейсиң. Алар бири-бирин түшүнбөйт. Беркинсине берсең, наркынсы сурайт, мага качан бересиң дейт, күтөт. Алардын жашоо образын көрүп алып деле буларда деле кичине болсо деле акыл бар деп таң калып каласың. Чөп дагы төгөнөйүн деп калды. Жаз келсе экен эртерээк деп отурам. Өзүмө керектүүсүн алып калып кереги жогун сатып ийгем. 15 туг алып калдым эле, 14 түрү. Суу издеп атышат баары. Жем жегенден кийин буларга суу керек да. Айылда азыр эшикти тазалап келгем да. мал кармайбыз, мал кармабаган. Колун жуттап алып аркага жат. Кошуна үйүнө барып. Брахма деген парода. Видео тартып келдим ушундай. Ачке. Эч нерсе жок да. Бересиңер колдон бир нерсе? Булар 3 бука, бир уй, анан ушундай жылкыларды кармашат. Кое тур жок дегенде басмайылды тартып атканыңды видеого түшүрүп алайын, ээр токуп атканыңды тартмакмын да деп Астына чыксам чочубайбы? Бул жылкынын характерин эгеси түшүнөт, эгесинин характерин жылкысы түшүнөт. Бул жылкы да билет кимди тоготуш керек, кимди тоготпош керек экен. Кошуна булакка кетип атыптыр. Уюмду салып алайын эме же дегенден кел аны да видеого тартып алайын. Булардын ую сүттүү породадагы уйлардан бир саанда 20 литрден ашыгыраак алам дейт. Аны да видеого түшүрүп койдум. Видеону тездетип койдум. Үйдү кыйын саган кошунасы бар экен деп ойлоп кыйынсайт, бирок чындап эле 3-тү, 4-тү, 5-ти бир өзү саган күндөрү да болгон да. Азыр пока бирди эле сагып атышат. Баарыбыз сүттү өткөрөбүз 42 сом.